36.500 сом 7 күндө. Honda Jazz машина менен эконом тарифинде иштейт. Яндекске Маяк Парк аркылуу катталып, эконом, комфорт, бизнес, минивэн, грузовой, доставка жана мотокурьер тарифтеринде Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык шаар жана райондордо иштесеңиздер болот. Ассаламу алейкум, туугандар. Бүгүн мына биздин паркта иштеген Курсанбектин иштегени бүгүн 1 октябрь 2023 жыл. Заказы 26 заказ, 5000 сом. Бул Яндекс жана таксопарктын комиссиясынан сырткары калганы. Бир жумалыгын көрөбүз азыр. Манеке Курсанбек Honda Jazz машина менен эконом тарифинде иштейт. Рейтинг 491, уровень платина, .A, .B көрүнөт, активность 100. Иштеген таксопарк Маяк Парк. Манеке туугандар, бул бир жумалык отчету. Айта турган болсок, манеке 25 сентябрда 5071 сом, 26 сентябрда 5187 сом, 27 сентябрда 5189 сом, 28 сентябрда 5209 сом, 29 сентябрда 5179 сом, 30 сентябрь 5634 сом. Бүгүн 1 октябрь 5035 сом. Курсан өзү 35 жашта, 36-га карап кетти. Курсан, айтчы досум, бул мисалы үчүн мына 5000ден иштеп атасың, бул Яндекстин таксопарктын комиссиясынан сырткары болуп атат да. Ушунда сен канча саат иштеп аттың линияда? Линияда жүргөнүм ушу основной 9 саат жүрөм, 10 саат жүргөнүм эмелерден бар. 10 саат экен да. Орто эсепте айтканда 10 саат десек болот экен, 10 саат линияда иштеп атат. Бензин канча кетет? Күнүнө 1000 сомдон бензин алам. Күнүнө 1000 сомдук расход. Машина өзүнүкү, Машина өзүнүкү арендага бербейт. Ошондо Яндекс менен таксопарктын комиссиясына кеткенден сырткары калганы орто эсепте 5000 сомдон болгондо 1000 сом бензинге кетсе 4000 сомдон таза калып атыптыр да. Только мынаганда кичине көбүрөөк жүрүп койгон окшойсуң да, может 10,5 саат же 11 саат дегенде. Мына ал 30 сентябрь күнү. А так калган күндөрү значит 10 саатка чейин деп атат. Ошондо туугандар, күнүнө 5000 сомдон калганы бул Яндекс менен таксопарктын комиссиясынан сырткары калганы. Бул жерден только бензинге гана чыгарабыз. Итогуну күнүнө 5000 сомдон эсептегенде мына ал бир жумалыгы 36500 сом болуптур. 36500 сомдон 7 күнгө күнүнө 1000 сомдон бензинге кеткенде 7000ди минус кылганыбызда 29500 сом таза калтат. Не үчүн таза калтат дегеним, машина өзүнүкү, аренда эмес. Бул Курсандын өзүнүн машинасы болгон үчүн күнүнө туура келгени 4000 сомдон таза калган болуп калат. Туугандар, роликке лайк басып, поделиться этип, каналга подписка болгонду унутпаңыздар.